Саламатсыздарбы, Бизон медиа порталынын көрүүчүлөрү, биз бүгүн Ысык-Көл облусундабыз. Мен турган балыкчы Барскон жолуна дээрлик 50 жыл бою эч кандай оңдоп түзөө жасалган эмес. 2021 жылы президент Садыр Жапаровдун демилгеси жана колдоосу менен оңдоп түзөө иштери башталганына 1 ай болду. Президенттин жеке көзөмөлүндөгү балыкчы Барскон жолун оңдоо иши кызуу жүрүүдө. Учурда асфальт төшөөгө чейинки иштер жасалууда. Жергиликтүү тургундар жол азабын жакшы билишет. Себеби бул унаа жолуна 50 жылдан бери эч кандай оңдоп түзөө иштери болгон эмес. Тоң районунун Ак Өлөң айылынын тургуну Асанбек Эгембердиев жол тез жасалып жатканына кубанычта экенин айтып, жол жасалса өзүбүз үчүн жакшы дейт. Жолдун жасалышы аябай эле тез кетип бара жатат, биздин эмес байкашыбызча. Мындай болуп эле келет, мындай бат-баттан. Сиз дайыма ушул жолу менен каттайсызбы? Биз бул айылга постоянно каттайбыз да. Бат эле алып бүттү, бат эле жакшы болуп калды. Кудай буюрса ушул айдан кетсе бат эле бүтчү эле. Бизге өзүбүзгө эле жакшы да. Жол мышык ыйлай турган абалда эле. Жолдун жалпы узундугу 141 чакырым. Баштапкы этапта жолдун 25 чакырымын гана реконструкциялоо пландалган. Жасалган жол 4 тилкелүү болуп, бөлүүчү тосмо коюлат. Долбоордун деме өрчүүсү жана каржылоосу Кумтөр Голд Атамекендик компаниясы тарабынан болуп жатканын эсиңиздерге сала кетели. Эки унаа араң баткан жол эми гана жасалып, элдин мүдөөсү орундалып жаткан убагы. Айпери Шемкулова, Асқат Ибраимов, Бизон медиа порталы, Ысык-Көл.